детей и женщин кыргызской. Көп көрсөткүчтүү кластердик изилдөө өлкө аймагында 1 жыл ичинде жүргүзүлдү. Бул долбоор ЮНИСЕФ тарабынан 1990-жылдары иштелип чыккан. Анда балдардын жана аялдардын абалынын көрсөткүчтөрү боюнча маалыматтар топтолуп, социалдык абалын жакшыртуу боюнча пландарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Сбора данных мы проводим такие мероприятия, как обследование КОМ. Калктын саламаттыгына жана билимине көңүл буруу менен өлкө келечеги курулат. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, учурда калктын жашоо деңгээли реалдуу түрдө өсүп жаткандыгын айтты. 4-5 жылда бир жолу өткөзүлчү сурамжылоонун жыйынтыктары албетте өтө кубанычтуу. Жалпы элибиздин жана турмушу оңолуп бараткандыгы биздин президентибиз Адыр Жапаровдун койгон амбициясы бирок мындан бир канча эсе күчтүүрөөк, көбүрөөк. Биздин кыялыбызда албетте ушул үстүбүздөгү кылымдын орто чендеринде азыркы балдар, азыркы жаштар өтө башка элдерден эч кандай жагынан кем эмес, тең ата, билими жагынан да күчтүү, ден соолугу дагы чын мамлекетке айланабыз деген кыялдын үстүнөн ушул конкреттүү амбициялуу максаттарда ишибизди улантабыз. Тестирлөө буга чейин Кыргызстанда 4 жолу өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгы өлкөдөгү аялдар менен балдардын жашоо шартын анализдөөгө жардам берет. Эти исследования являются уникальными. Бул изилдөөлөр уникалдуу болуп саналат. Ошондуктан биз кайсы жерде өсүшкө жетип жатканыбыз жана кайсы жерде иштешибиз керектигин көрүү үчүн абдан маанилүү. Акыркы 2018-жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырып, биргеликте иш алып барганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сурамжылоонун натыйжалары социалдык программаларды пландаштырууга олуттуу таасирин тийгизет. Предыдущего исследования это 2018 года, а где нам предстоит еще всем вместе поработать. Тегерек столдун жүрүшүндө билим берүү, эмдөө, үй-бүлөдөгү зордук зомбулук, эрте никеге туруу, балдардын өлүмү жана башка маанилүү темалар боюнча негизги көрсөткүчтөр баяндалды. Conducted by the National Statistics Office in close collaboration with UNICEF. Биз Кыргызстанда улуттук статистикалык комитет менен ойноктош болуп, алар менен ушундай чоң долбоорду ишке ашыра алганыбызга абдан сыймыктанабыз. Балдардын жана аялдардын жашоосун жакшыртуу үчүн өнүгүү чараларын иштеп чыгууда сапаттуу жана ишенимдүү маалыматтар зарыл. By now, the importance that is being attached to data for SDG progress. Кластердик изилдөөдө жаш курак, географиялык абал, кирешенин абалы жана майыптуулуктун болушу сыяктуу негизги белгилер боюнча маалыматтар чогултулду. Анда белгилүү болгондой жаңы төрөлгөн балдардын арасында өлүм көрсөткүчү төмөн. Ал эми кош бойлуулук учурунда аялдарга медициналык жардам көрсөтүү жеткиликтүү. Иният Тергешова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.